күлкү ден соолуктун мүлкү дегендей, ар бир адам баласы күнүмдүк турмушунда дайыма жылмайып турушу керек. Анткени күлкү өмүрдү узартат. Бүгүн Ош областына караштуу Ноокат районунун Төлөс айыл аймагынын борбору Салиев айылында мектептер арасындагы тамашо, достук тамашо лигасы болуп жаткан экен. Саламатсыздарбы? Уюштуруунун негизги максаты Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев жарыялагандай 2017 жыл ыйман жана адеп маданият жылына жана Ноокат районунда мекенди сүйүү имандан жылына карата жаштарды патриоттуулукка жана руханий адептүүлүккө тарбиялоо эң негизгиси тилди өнүктүрүү максаты экен. Анда эмесе бүгүнкү тамашону уюштурган Мухаммед агай атайын өзү уюштуруптур. Анда Мухаммед агайга суроолор боюнча кайрылып көрсөң. Саламатсызбы агай? Сиздер бүгүнкү күндө жакшы самалдык уюштурган экенсиздер. Биз Төлөс Кейжин атынан сизге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Менин сизге бере турган биринчи суроом, азыркы учурда бул тамашага канча команда даярданып келди? Сизге чоң рахмат. Оруда агай айтып өткөндөй эле 7 мектеп бүгүнкү тамашага мыкты деңгээлде даярданып келиптир. Азыркы учурда командалардын даярдыгы кандай экен өздөрүнөн сурап көрсөм. Саламатсыздарбы? Сиздер кайсы мектептен келдиңиздер? Сиздердин командаңыздарга койгон атыңыздар жана эмне үчүн антип атап койдуңуздар командаңызга? Анда биз сиздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Биз азыр Төлөс айыл аймагынын борбордук клубунун жанында турабыз. Азыркы учурда тамашо көргөнү жана командаларды колдогону көрүүчүлөр келген убактысы экен. Азыркы учурда көрүүчүлөрдүн саны аябагандай көп. Анда эмесе катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Азыркы учурда көрүүчүлөр клубдун ичинен орун алып, тамашо башталыш мүнөтүн гана күтүп отурушкан чагы экен. Анда эмесе сахна ачылып, тамашо да башталып калды. Ассаламу алейкум, алтынын ардактуу, күмүштөн кымбаттуу, коргошундан салмактуу айымдар жана мырзалар. Жана ошондой эле калыстар тобу. Кыргыз Республикасы Ош областынын Ноокат району Төлөс айыл өкмөтү мектептер аралык достук тамашо филалы. Жалпыңыздар куш келипсиздер демекчибиз. Assalamu alaikum. Бүгүнкү маданият үйүнө кош келипсиздер. Бардыгыңыздарды тамашо кечиришке көңүл ачып кетиңиздерди суранабыз. Азыркы учурда тамашо эң мыкты деңгээлде болуп десем жаңылышпаймын. Көрүүчүлөр кызыл тамашо көрүп жаткан. Жогоруда Төлөс биримдиги тарабынан да түз экенге көрсөтүлгөн. Эң мыкты оюнчу номинациясына ээ болду. Бул команданын эң мыкты оюнчусу Майрам Бектеген бала экен. Сиз бул оюнда ушундай наамга жетиш сиз үчүн кыйынчылык жараттыбы? Мен үчүн негизинен кыйынчылык жараткан жок. Биз атаандаштарды сыйлап эле мыкты команданы бердик. Bundan arka işlerinizde çıkarmacılık ilgiliklerdi kalayız. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен болгон мен Сапарали кызы Наргиза, атайын Төлөс Кейжүүчү. Жаштары Колман окуучулары. Биз Торунтай окуучулары. Айтамга окуучулары. Биз Жайылма окуучулары. Биз Додон окуучулары. Биз Салиев окуучулары. Кандай гана иш-чара жарыш болбосун, ар дайым биримдикте болобуз. Төлөс жаштар биримдигинин ураны Бириксе бар болгон керек. Жаштары Колман окуучулары. Биз Торунтай окуучулары. Айтамга окуучулары. Биз Жайылма окуучулары. Биз Додон окуучулары. Биз Салиев окуучулары. Келгиле, болла чек. Төлөстүн бөлүнүп жарылуусун сактап калат.